Анан кийин доомат коюп келгендер бар. Мына дарылайм дедиңиз эле, дарыланып атсак деле вирусубуз чыгып атпайбы, мынтип атпайбы дегендей. Энеси гепатит менен ооруп, канында вирус абдан көп болгон учур болсо, бала ошо гепатит ооруган боюнча түшөт, төрөлөт. Ошол гепатит С-га караганда гепатит Б жыныстык катнаштан көбүрөөк жугат. Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү? Бүгүн биз сиздерге Кыргызстанда глобалдуу көйгөйлөрдүн бири болгон гепатит оорусу боюнча кененирээк маалымат бермекчибиз. Ал үчүн Садмир гепатологиялык борборунун адистеринен кененирээк маалымат бермекчибиз. Гепатит же сарык оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Илдет турмуштук шартта эле жугат. Алсак бул дартка көбүнчө дааратканадан же сырттан келгенде кол жуубаган, кайнатылбаган суу ичкен, мөмө жемишти жууп жебеген учурда жугат. Алардын көбү жаш балдар болот. Мындан сырткары оорулуу адамдан соо адамга кан аркылуу жугат. Мисалы банк ийнелер, маникюр, педикюр, пирсинг, татуировка жасоочу жана тиш чуулуучу каражаттардан жугат. Садмир клиникасы Кыргызстандагы гепатологиялык дартта дарылоодогу адистештирилген жалгыз борбор болуп эсептелинет. Клиниканын дарыгери, медицина илимдеринин доктору, профессор, гепатолог Сапарбү Тобокалова менен жогоруда аталган оору тууралуу маектештик. Эже маегибиздин башында гепатологиялык борбордун түзүлүү тарыхы тууралуу айтып берди. Чындыгында бул гепатологияны биз Кыргызстанда караштыра баштаганыбызга бир 10 жылдын эле тегереги болду. Себеби мына мен студенттерди окутуп жүрдүм, врачтарды окутам көп жылдардан бери. Гепатологияны ошол жана жугуштуу оорулардын арасында эле карап койчу элек. Анан мына мен диссертациямдагы ошо гепатология боюнча болчу. Мен аны ошо неме жана союз бузулуп жаман жылдары болгондо Москвада жактаганмын. Ошондо карап көрсөк, бизде гепатиттер балдардын арасында да көп экен, чоңдордун арасында дагы көп экен. Анда бул эми жанакы 92-94 жылдары жанакы союз бузулгандан кийин мурда өкмөт кандай караштырса ошондой эле жүргөн, кийин уже эл өздөрү таябай кирише баштады да. Анан көп экенин көрдүк. Канча аракеттер болуп, анан 2000-жылы жакыныраак эле деп койсок болот, 94-төн 2000 дегенде. Ошол немеге балдарды жана эмдөө өзүнүн немеси бар да, календар деп коет, күндөлүк дегендей. Ошого балдарды гепатит Б-га каршы, кан аркылуу жуккан гепатит Б-га каршы эмдөө календарга кирди. Аны ошо бардыгы аткарган үчүн азыр балдардын арасында гепатит Б чандай эле жолугат. Таптакыр жоголуп кетти деп айта албайбыз, ал дагы бир чоң көйгөйлүү маселе. Биздин элдерибиз, кыргыздарыбыз мусулманчылыкка киргени жаман өтө аша чаап кетишти. Мен аны көп эле жерде айтып жүрөм, радиодон, телевидениядан. Баягы биздикилер сакал боекчу десе сакалын кошо боейт деген бар. Эми мен деле айтам, ошо азыр балдарга эмдетпей ошолор ооруп, балдардыкы жаман. Кичине маалында 1 жашка чыга элек маалында гепатит Б менен ооруса, мисалы чоңдор 90% айыгып кетет. Балдар ооруса, 1 жашка чейинкилер ооруса, 90% учурда өнөкөт гепатит көтөт. Ошол жагы жаман болуп атат. Балдарга кайсы учурда жугуп калышы мүмкүн, мисалы энеси гепатит деп коелу да. Ошо эми бул эми кан аркылуу жуккан гепатиттердин жугуу жолдору, эми орчундуу жолдору деп койсок, 3 жолу бар. Бул жана операциялар болуп калат. Ошондо кан балага жугушу мүмкүн. Энеси гепатит менен ооруп, канында вирус абдан көп болгон учур болсо, бала ошо гепатит ооруган боюнча түшөт, төрөлөт. Так. Количествосу көп болгон болсо. Көп учурда ошо количествосу жаңыдан жукканда, опасно деле жаңыдан жукканда миллиардтаган вирус болот да. Биз аны такташ үчүн бир 3 миллилитр эле кан алабыз. Анын дагы 1,5 миллилитри жана кургагы деп коелу, коюусу деп. 1,5 миллилитрдеки гана
вирустарды биз санайбыз. Балага жугушу мүмкүн. Экинчиден бала төрөлүп аткан мезгилде да жугуп калышы мүмкүн. Жана эненин канынан баланын терисин баягы төрөлүп атканда териси кабарчыктап калат, башка болот дегендей. Үчүнчү жолу десек, бул жыныстык катнаштан жугат. Салыштырмалуу гепатит С деген да бар да, кан аркылуу жуктан. Гепатит Д деген бар. Ошол гепатит Сга караганда гепатит Б жыныстык катнаштан көбүрөөк жугат. Адан тышкары бизде ошол жана үй бүлөдө жугуп калуусу дагы бар да. Мен ошо диссертациям жактап, ошол бытовое инфицирование деген баягы үйдөгү учурда жугуп калат десе, баары таң калып алгандай. Аны айтыңызчы деп. Себеби бизде бир үй бүлөдөн 6-7 киши ооруган бар. Чоң атасы, чоң энеси, өзүнүн атасы, энеси, 2-3 бир тууганы ооруган. Аларга кандай жукту? Бул жана кан тийип калган буюмдар деп айтсак туурараак болот. Себеби жана сакал алгычтар бар, тырмак тазалагычтар бар, тиш щеткалар дегендей ошодон жугуп калган учурлар бар. Бизде азыр бир топ диссертациялар жакталып атат ошол үй бүлөлүк катнаштан жуккан гепатиттер деп. Анан эми кайра ошо гепатиттердин маселесине кайрылсак, бул вакцинациядан тышкары эми вакцинаны балдарга сайылып атат, а чоңдор вакцина алган эмес да. Ошондо бизде чоңдордун арасында гепатит Б дагы, С дагы, анан кошмоктолуп калган гепатит дейбиз, гепатит Дны. Гепатит Б менен Д бир убакта жуккан учуру бар. Же гепатит Б менен өнөкөт болуп жүрүп, анан кийин дагы бир ошондой жагдайлар түзүлсө, ал гепатит Д болуп жугат. Бны жуктурган адам Дны бат жугузат дейт же? Бат жугузат, себеби Д өзүнчө өнүгө албайт. Ал организмге түшүп жуккан учурда дагы ал организмде гепатит Бнын вирусу болбосо, ал ооруга алып келе албайт, чакырбайт. Ошон үчүн бул ошо кошмоктолгон гепатит болуп. Эмнеси жаман? Мисалы эми мына гепатит Б кандан жугат деп атабыз. Жугуп калган учурда деле бир сарыгарган ооруга 200дөй сарысы сыртына чыкпаган учурлар бар да, билинбей. Алардын эмнеси жаман? Биринчиден ал ооруганын билбейт, өнөкөткө өткөнүн билбейт, циррозго кетип атканын билбей жүрө берет. Экинчиден ал сыртынан таза көрүнгөн менен башкаларга жугузуу жолдору, донор болуп калат, жанагындай үйдөгү катнаштардан болуп калат деп ошондой жактары бар. Гепатит Д деген бул абдан оор гепатит. Мына ошо өткүр учурунда, гепатит Д өткүр учурунда жукту дегенде, гепатит Днын 45-55% өнөкөткө өтөт. Мисалы өткүр гепатит Б десек, анын 10% өнөкөт учуруна өтөт. Ошон үчүн гепатит Д абдан көп көйгөйлөрдү туудурат. Экинчиден, аны биз мурда өнөкөт гепатит Д бир 6-7 жылда циррозго айланат десек, азыр биз көрүп атабыз, 2 жылда эле циррозго өтүп, кээ бир учурларда гепатит Д менен, өнөкөт гепатит Д менен ооруп жүргөндөр циррозго өтпөй эле боордун рагына өтүп атат. Ошон үчүн булар кооптуу болуп атат, ошон үчүн бул көйгөй болуп атат да. Болбосо кичине кирип чыгып ооруп эч кандай сезбесе, буга деле көп көңүл бөлүнбөй калышы мүмкүн эле. Гепатит Бдан айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Азыр көпчүлүк 2 адамдын бирөө эле гепатит Б экен. Мен интернеттен деле мындай аябай көп көрүп атам да. Бул чындыгында бүт тагдырды чече турган суроо да. Азыр биздин элибиз дагы интернет дегенди үйрөнүп алып эле, ошол интернет ушинтип айтпадыбы? Интернет ушинтип дарылан дебедиби? Анан мен айтам, бул интернет деген өзү ким? Адамбы? Же башкабы? Эгер сен интернеттин айтканын аткарып, анан ооруң жакшы болбой, же көбөйүп кетсе, сен барып ошол интернетти тилдеп, жакалай аласыңбы? Десем жок дейт. А мына мени кайсы маалда болсо келип, сиз ушинтип айттыңыз эле, айтканыңыз туура болбой калды го, мен мынтип атам дешиңиз мүмкүн деп. Ошон үчүн интернет деген бул чексиз
мейкин ар нерселерди неметип жазат. Бирок чындыгында интернетте сиз суроо берсеңиз, менин организминен вирус, гепатит Б'нын вирусу толугу менен чыгып кетеби десе, чындыгында эле интернет туура жооп берет. Сиздин организмиңизден вирус толугу менен чыгып кетпейт деп. Анан кийин биз ал абырлардын канын алсак, канда вирус жок болуп атпайбы? Себеби бул вирустун жаман жери боордун клеткасы. Боордун клеткалары миллиардтаган клетка бар. Эми баарыбыз биология дегенде окуганбыз, ошол клетканын ядросу бар, өзөгү. Ошол ядрого кирип алат. Биз дарылайбыз. Ошо эгер биз интернетте эле карасак, ал жерде вируска каршы дарыны сенен бир жолу чыктыбы, өмүр бою ичишиң керек деген турат. А биздин элге өмүр бою ичесиң десе, ал бир деле күн ичпей коет. Ошого жараша биз өзүбүз колдомолорду, протоколдорду жазганбыз. Ошондо кандай ооруп калды, ага каршы биз вируска каршы жакшы дарылар бар. Бир күндө бир эле иче турган. Ал дарылар деле бизде жок болуп, канча кыйынчылыктар болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр, фарм компаниялар баары жетиштүү түрдө алып келип койгон. Анан 3 айда болобу, 5 айдабы, 7 айда биз биринчи жолу канында вирус жок деген анализди алабыз. Ошол канында вирус жок деген күндөн баштап биз 1 жыл 12 айды чектеп койгонбуз. Ал дарыны ичет турат 1 жылдын ичинде. Ошол 1 жылдын ичинде бир жолу дагы вирусу кайрып келбесе, анан ал вирустарга каршы антителалар дагы чыгыш керек да. Ошол антитела деген булар бир вирусту кармап, жетелеп, организмден чыгып кете турган күчү бар деп. Ошол антителалар дагы 10дон ашса, бооруна чел бүтпөсө, УЗИси да жакшы. Биз дарылоону токтотобуз, вируска каршы берген дарылоону токтотобуз, бирок биз ал оору көзөмөлдө калат. Эгер вирус бир аз болсо, аз дегенде канча, бир нече миң болсо, бир нече жүз болсо, биз дары бербей кое турабыз. Себеби калган анализдери жакшы, боорунун УЗИси жакшы, анан фиброскан деген аппарат бар. Ал ошо боордо чел бүттү, боордун катыганын, кыргыздар ой боору куурап калыптыр деген сөздөр бар. Ошо боордун катыганын карай турган аппарат. Анысы дагы жакшы болсо, биз дары бербей кое турабыз. Бирок мына адам башка оорулар менен да ооруйт да. Жөнөкөй эле грипп болуп калды, дагы бир башка оорулар болду, стресстер болду. Ошондо вирусу көбөйүшү мүмкүн. Эгер ошол вирусу көбөйүп, 10 миңден ашып, берки анализдери дагы начарласа, ошондо биз кайра дары беребиз, бирок уже 2 доза. Мурда 1 таблетка ичсе, кийин 2 таблетка ичет. Анан эми булдун да бир топ көйгөйлүү, биз эми бүгүн ошону көйгөйлөрүбүздү айталы деп чогулдук да. Ичпей коюшат, ичпей койгонун жашырат. Анан кийин доомат коюп келгендер бар. Мына дарылайм дедиңиз эле, дарыланып атсак деле вирусубуз чыгып атпайбы, мынтип атпайбы дегендей. Ошон үчүн мен жанатан бери майдалап айтканым, ушул вирус ушундай өзү негизинен. Бирок дарыласа болот, тазаланып бир нече жыл эч кандай дары ичпей, боорунда эч кандай проблема болбой жүрө тургандар бар. Эми биз гепатиттин башка деле оорулары болушу мүмкүн да. Алардын эч ким гарантия жок, сен оорубай каласың деп. Кокустуктар болуп, бут сынып калып атат, адан кийин ал баса албай калат, сылтып калат дегендей. Бул оорунун да ошондой жагдайлары бар. Гепатитке каршы вакцина баланы энесинен оору жугузуп алуу коркунучунан сактайт. Кош бойлуу кезде ар бир эне гепатит Б вирусуна тест тапшырат. Жыйынтык оң болуп чыкканы менен баары бир төрөт учурунда аз болсо да энесинен Б гепатитин жуктуруп алуу коркунучу бар. Сапар Кулеже вакцина тууралуу дагы кененирээк түшүндүрүп берди. Bizde bu janakı baldarga emdöөлөр акысыз болуп эле келген. Анан жанакыдай болуп, ал эмдөө албагандардын баары чоң кишилер болуп атпайбы? Ошол чоң кишилерге дагы эмдөө керек деп биз аябай көп талаалат кылдык. Өзүңүз айткандай, премьер-министрге да барганбыз, 2-3 жолу жогорку кеңеште билдирүүлөрдү жасадык. Өзүбүздүн саламаттык сактоо министрлиги менен болсо абдан биз тыкыз, канча министр алмашса да ар бирине барып, ошолорду айтып,
далилдеп келдик. Ошого чейин мына биз өзүбүз баягы биринчи гепатология борбор дегенге биз 8,5 миң кишини акысыз гепатит Б жуктубу, гепатит С жуктубу деген анализдерди жасадык. Бул жана биздин улуттук госпиталде жаткан оорулар кардиологияда, онкологияда, Жалал-Абадта, Нарында деп. Анан ошолордон канчасы таза болгондорун акысыз эмдөө жасадык, вакцинация жасадык. Ооруп калгандарын ошол дарыгерлерге, врачтарыңарга баргыла деп. Андан кийин эме ошо бизде бул эми бул 8,5 эле миң деген киши бул көп эмес да. А биздин Кыргызстанда калкы ошондо эле 6 миллион болчу. Анан биз ошондой демилге менен чыктык. Биздин элди бардыгын чоң адамдарды изилдейли, канчасынан гепатит чыгат экен деп. Мунун дагы бир жакшы жактары бар экен. Мына бизге өздөрү кайрылат да гепатит болуп ооруп калгандар. Анан Баткенден аз келчү. Анан мен өзүм деле ойлоп турмун, Баткенде гепатит менен ооругандар аз турбайбы деп. Анан кийин биз баягы абдан бул чоң кыймыл болуп кетти да. Бул окумуштуулардын эле кыймылы, дарыгерлердин эле кыймылы эмес, ооруп калгандар дагы өздөрүнчө коомдорду түзүшүп, уюмдарды түзүп, анан булар дагы ошо министрликтен, өкмөттөн, жогорку кеңештен чоң талаптарды коюп, бизде изилдөөлөр болсун гепатитке, эмдөөлөр болсун, дарылар бекер келсин. Эң негизги эле биздин жакшы көргөн бул баары эле бекер болуп калса деп. Ошону дагы биз кичине ойлонуп коюшубуз керек да. Бекерди ким камсыздайт? Мына мамлекет дегенде эле бир үй бүлөдөй. Ошол үй бүлөдө атасынын акчасы бар болсо анан кийин баласына берет да. Чектелүү эле бөлүнүп аткан. Анан ошонун чындыгында ошол бүт жалпыбыздын аракетибиздин негизинде 22 жылдын аягында болуп калды. Өкмөт 1 миллиард сом бөлдү. Бирок ал 1 миллиард сомдун баарын эле биз гепатитке жумшайлы десек дагы биз аны аткара албайт болчубуз. Берген акчанын эсеби бар да. Каяка жумшадыңар, тез отчет бергиле деп. Анан кайра карап туруп, анан мына спидке, кан оорусу менен ооругандарга, онкологияга, туберкулезго бөлүп, анан ошо медицинага гепатитке бөлүнгөн. Бул ошо 267-100 миллион бөлүндү. Анан ошого тест система деп коет, жана оору жуктубу, жукпадыбы. Ошол ал бир аз эми берки анализдерден кымбатыраак, себеби экспресс тест деп ылдам жасала турган нерсе, бирок бат результаты чыгат. Анан мунун тактыгы деле жогору. 94-95% чейин жетет. Анан вакцина келди, анан дарылар келди, вируска каршы дарылар. Өтө ыкчам маалда, себеби аны аткарыш үчүн инфекционисттер жетишпейт, эпидемиологдор да жетишпейт. Ошон үчүн биз жана үй бүлөлүк дарыгерлерди колго алдык, чакырдык. Өтө ыкчам протокол түзүлдү, кандай аткарабыз бул ишти дегенде. Анан ошол немеде ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда бул поликлиниканын эшигин ачып кирген эле кишини ошо гепатит Б, гепатит Сга акысыз тез жанагындай жол менен изилдей баштадык. Тазаларын гепатит Бга каршы вакцина алсын деп жөнөтүп, анан кийин ооругандарын ошол же инфекционистке, же ошол үй бүлөлүк эле дарыгерге жиберип, ал гепатит чыкты эле деген ал жетишсиз. Ал ооруп атабы, оорусу кайсы деңгээлде, канчайга жетип калды, вирусу барбы, канча деп эсептегенге ошолордун баардыгы жасалып, анализдердин кээ бирлери акы төлөө негизинде, кээ бирлери арзаныраактары акысыз болуп жасадык. Анан эле ар бир чоң иштин жетишпестиктери чыга баштайт экен да. Мына мисалы эч ким эч нерсе иш жасабаса, анын эч кандай кемчилдиги да болбойт. Иш жасап аткан
учурда ушунчалык Кыргызстан боюнча жасалып аткан иш болгон үчүн кемчилдиктер чыга баштады. Биринчи эле кемчилдик бул мына биздин элибиздагы бир топ өзгөрүп калды да, бою эгемендиктүү алган менен ошо эгемендүүлүктү дагы туура түшүнбөгөндөр бизде көп. Ошону бергиле, эмне үчүн бербейсиңер деп жүрдү. Мына бердик. Эмдөөнү мына 24 жылы июлга 118 000 киши биринчи вакцинаны алды. Анан ошолор бир айдан кийин келип экинчи вакцинаны сайдырыш керек эле. Аларга айтылды, түшүндүрүлдү, кайра эле келиңиз ушул эле өзүңүздүн поликлиникага, ошол жерден аласыз деп. Ошондо 38 000 келбей койду. Бул эмне дегенди билдирет? Бул кишиде бир эле жолу вакцина алса иммунитет пайда болбойт. Ал организм эле иммунитет чыгарайын деп эле чамынган маалы болгон. Үчүнчү вакцинаны алып атканда аралыгы бир ай өтүп кетсе эч нерсе болбойбу? Эми ошол биз ошого да барып атабыз. Эми үчүнчү вакцинаны биринчи вакцинадан 6 ай толгондон алыш керек. Анан эми биринчи менен экинчинин ортосунда бир 2-3 күн гана албай калган болот. Аны кабыл алабыз. Экинчи менен үчүнчүнүн ортосунда бир ай болсо деле сайып коюп атабыз, боло берет. Бирок аракет жасаш керек ошол неме боюнча. Анда эле бир көп изилдөөлөр менен анан ошондой сроктор коюлганда. Үчүнчү вакцинаны жанагы экинчисин албагандарды кошкондо 45 000 алган жок. Бул эмне дегенди билдирет? Ошол вакцинага акча кеткен да. Ошол акчанын бардыгы сууга акты дегенди билдирет. Анан ал киши иммунитет толук, алда иммунитет пайда болгон жок деп. Эми азыр эмне болуп атат? Тиги жана бөлүнгөн акчалар түгөндү. Бирок мына ошо биз канча аракет жасап ошол көзөмөлдөй турган орган болбосо эч ким өзү жасай бербейт. Көзөмөлдөй турган органыбыз бар, Кудай жалгап. Себеби биз канча жыл өзүнчө гепатология, республикалык гепатология борбору болсун деп көп талаалар жасадык. Чындыгында аны жасаш кыйын экен. Себеби ага имарат бөлүнүш керек, штат бөлүнүш керек, бүт жанагы аспаптар, инструменттер болуш керек деп. Анан биз башка жагынан кирдик. ВИЧ-инфекция деген ал деле жугуштуу оорулардын катарына кирет. Анан эми абдан кооптуу оору болгон үчүн, анан эл аралык уюмдар катышкан үчүн анан өзүнчө республикалык, областтык борборлор болуп калган. Эми Кудай жалгап алар 30 жылдын ичинде бир 12-13 миңдин тегерегинде ооруларды көзөмөлдөп жүрүшөт, анын арасынан тынбай каза болуп турат да, бул эми өзү жаман оору. Анан биз айттык, ошого эле кошуп койгула, себеби жугуу жолдору дагы окшош, дарылары дагы окшош, көзөмөлдөрү дагы окшош деп. Ошол Центр СПИДтин жетекчилери дагы ынанып, көп жолу рахмат деп айтабыз. Ошонунан биз бирдей аракет жасап, анан ошол түзүлдү Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ деп. То есть Лагвиненко 8-деки ошо азыр эми ошондой жаңы башка борбор болуп калды. Ошолор абзыр жакшы тыккан көзөмөлдөп атышат. Азыркы көйгөйүбүз эмне? Вакцинага акча түгөндү. Бирок ал акчаны жана өкмөт берген акча түгөнгөнү менен жана жаңы уюшулган борбор мурдакы ошол байланыштары менен эл аралык уюмдардан акча алышты. Бирок ошого вакцинаны сатып келген неме жок болуп атат да. Организация дейбизби, аптека дейбизби. Анан мен ошондо өткөндө бардым эле, жана бизде жаңы неме уюшулбады беле, Кыргыз фармация деген. Ошодо эл алып атат арзан дарыларды деп. Да, ошого менен бир сунуш киргизейин, силерге акчаны берет жана жаңы уюшулган борбор. Силер ошол немени вакцинаны алып келгиле.
Анан кийин ошол сайылсын деп. Ал мен ошол күнү барсам, көрсө ал кишини ал жетекчини ошол күнү жумуштан түшүрүп атыптыр деп анан мен аны кийин уктум. Бирок анан мына биздин жаңы министрибиз келди, ал кишиге да мен жолугуп ошол айттым мүдөнү. Аны кандай аткарса болот дегенди. Экинчиден мына дагы биздин бир чоң көйгөй бул гепатит Д. Гепатит Б'нын дарылары кеңири аптекалардын бардыгында бар. Жанагындай бул кеңири жакшы болуп калды. Анан арзан. Себеби биздикилер билбейт да мунун баасы канча болушу мүмкүн деген. Мен бир Италияга барып калып, анан мен барганда эле ошо гепатиттин дарыларын сураштырам. Ошондо айтып атат, неметип, энтакабир бараклют деген аты менен чыгат. Бар бир эле жана кутучасы 30 таблеткасы 703 евро экен. Эмне үчүн андай? Себеби аларда гепатит, булдай гепатиттер жок. Болсо дагы өтө аз. Ошол азга дагы жана заводдун аракет жасатып ошону чыгарып атат. Экинчиден коммерция жагы. Кийин бир Чехияга, Прагага кирип дагы сурасам, ал 2000 евро экен. Көрдүңүзбү кандай баалар коюлат? Себеби ооруп атасыңбы, азбы, ал деген немеде. Бизде алардын бардыгы арзан болуп калды. Анан гепатит Д'нын дарылары бул укол жүзүндө болчу. Пегасис, Пегинтрон деген бул Америкадан, анан Швейцариядан чыгат эле. Анын баары Россиядан келет эле Кыргызстанга аптекасына. Анан эми баягы тиги Россиялар менен Европа ошондой деме болуп калгандан кийин келбей калды, 3 жыл болду. Оорулар күндөн күнгө көбөйүп, оорулары ашынып кетип атат да. Деп. Анан ошону дагы айттык. Ушуну бир аптекага айтпайсыңарбы, ошол мойнуна алсын. Мурда жана Неман деген аптека алып келчү. Бирок буну азыркы биздин кыргыз фармация алып келсе болот да. Аны алып келип, аптеканын там үстөгү бар 30% деген, аны үстөгүн койсун. Анан элдер сатып алат эле да. Кайра дагы ошол биздин министрликке, кыргыз фармацияга пайда түшөт эле. Аны да айттым. Жөн эле алып келип, үстөгүн коюп эле сатып койсоңор, биздин ооругандар алат эле деп. Анан мен аны айтпай кетсем, баары бир тиги эл дагы кайра суроо берет. Мирклодекс деген дары чыккан Россиядан. Ал эми жана ошо клинический испытание деп коет, аны текшерүүлөр болуп атат, 3-чү этабы бүт элек экен деп. Бирок 2 этабы жакшы болгон үчүн Россияда бул дарылар кеңири эле аптекада сатылып атат, дарыканада. Анан бир нече европалык өлкөлөр дагы алып сатып атышат. Анан бизди кантели, бизди эле ошону неметели, оорулар аябай капа болуп атышат десек, бизде жанагы доказательная медицина деген бар. Бул дарынын пайдасы барбы, канчалык дегендей деп. Көп учурда бир эле дары баарына жараса, анда ошо бир эки эле дары чыгарып койбойт беле. Дарылар көп, ошонун ар түрлүү пайызда пайда жагы бар. Анан биз дагы ошону айттык, ошол бизде эле неметели, бизге департамент жанагы лекарственный средства дегенде немеге кирсин, каттоого кирсин, каттатам деген фармкомпаниялар толтура. Ошол келсин, элдер акчасын төлөп алсын десек дагы, ошол биз аны немеге каттоого сунуштай албайбыз, себеби анын испытаниясы бүт элек деп. Анан дагы башка жагынан кирдик. Ошол эми Россиянын өзүндө деле гепатит Д аз. Эми жана Закавказья өлкөлөрүндө эле болбосо, эми жана неменин чоң шаарларда гепатит Д аз. Алар жанагы Орто Азиядан келген мигранттарды ошол немеге кошуп, изилдөөгө кошуп атышат. Ошолорго биз кат менен чыкпайлыбы? Ошо изилдөөнүн бир бутагын бизге Кыргызстанга берсин. Бизде мисалы жугуштуу оорулар боюнча 5 кафедра бар.
Ошончо профессорлор бар. Кээ бир кафедраларда 2ден профессор бар. Ошону биз мойнубузга алып, эми бул деле оор жумуш, абдан ответственный. Ошонун бардыгын жазып, бардыгын алар далилдеп, бардыгын эметип отчет берип туруш керек. Ошону деле биз мойнубузга алалы деген да сунуштарды киргиздик эле. Анан айтып калышты, бизде закон жок. Клинический испытание, дармекти испытание жасай турган закон жок. Ошол каралып атат. 2-3 айда чыгат деди эле. Бул жаңы жылдын алдында болгон сөз. Азыр деле чыга элек окшойт. Азыр ошону биз кандай чечип атабыз? Мына эми кыргыздын баары эле Россияда иштеп жүрөт. Мен рецепт жазып берип атам. Ага менин акым бар. Ошодон Россиядан алып келип 3-4 болуп калды. Сайдырып атышат. Аны дагы күндө сая турган укол. Кымбаты кымбат, бир айлык эле 165 000 рубль экен. Бирок эми ден соолугуна күйсө, мүмкүнчүлүгү болсо, биз ага шарт түзүп беришибиз керек да. Акчасын бере албагандан кийин шарт түзүп берели деп, вот ошондой азыр сөз болуп атат. Анан дагы бир жаңылык кече эле келди. Россиядан жана Пегасистин ордуна Альгерон деген дары чыгып аткан. Аны дагы ошо бир жумада бул гепатит Дга. Жалаң эле ушу Д жөнүндө сөз. Себеби гепатит Сынын жакшы дарылары чыккан. 3 айда эле ичсе сен көр мен көр болуп тазаланып кетип атат. Цирроз болуп калса 6 ай ичет, эми ал да өзүнүн жолу менен. Анан ошол Альгерон чыкпай калган. Мен өзүм бир 20 жолу кат жаздым окшойт. Ай чыгаргыла. Бүт Орта Азиянын баары алат силерден, Закавказиянын бардыгы алат деп. Мүмкүн башкалар дагы жазгандыр. Ошо кече биздин бир оору Москвадан алып келди. Ошол пек альтевир деп, пегилированный альтевир деп. Аны жана ушундай кутучасына салып, муздак элементтер менен коюп, самолеттон өткөрөт. Себеби мен мондай жазып бергенмин, консультация, рецепт, ошону карап, анан өткөрүптүр жөн эле деп, ошол бул жерге дарысын коюп, бир жумада бир жолу сая баштады. Ошол биздин гепатит дельта менен ооругандарга бул абдан жакшы боло турган иш болуп атат. Ошону да жакшы жаңылык, ошону деле биздин кыргыз фармация алып келсин. Анан кийин жанакындай кылып эле аптекага чыгарып сатса эле проблема чечилгени атат. Бул чечиле турган жумуш болуп атат. Эже учурда азыр стоматологияда, косметология аябай кулачын жайып кетти. Ошол жактан дагы бул гепатиттин түрлөрүн жугузуп алып атышат. Буларга кандай чара колдонсок болот? Эми бул жагынан мындай болуп аткан. Эми жана биздин өкмөтүбүз, президент деле ар ким эптеп өзүнүн нанын таап жесин. Ар бирине завод куруп бере албагандан кийин, башкалар болбогондон кийин деп, анан ошол менчик медициналык, анан жана косметологиялык ошолорго мораторий жарыялаганда текшерилбесин деп. Бул бир жагынан жакшы болгону менен биздин эл ошол жерде иштеп аткан врач деле, стоматолог деле кыргыз да. Кудай сактасын деген менен жүрөбүз. Кудайга задание берип койсок эле болду. Өзүбүз эч нерсени аткарган канча немебиз жок дегендей. Анан жакшы неметип инструменттер обработка болбой, мына мага таарынышат стоматологдор, эми аны дагы көтөрөлү дегендей. Мурда хирургиялардан, акушерстводан, травматологиядан көп келчиле. Акыркы 2-3 жылда өтө аз, редко келгендин бардыгы эле стоматология. Ал эми ошо мен башка эч жака барган эмесмин десе, биз аны жазып коюшубуз керекпи? Итибарга алышыбыз керекпи? Алабыз. Анан экинчи жагы бул косметология болуп калды. Азыр биздин Кыргызстанда кашы жок, кирпиги жок мен эле калдым окшойт. Калгандарынын бардыгы барат, ошол жерден да жуккан учурлар болуп атат. Ошон үчүн ошону баары бир мейли акчасын текшербесин, башкасын текшербесин, бирок ошол жанакы адамга жугузуп аткандан кийин аны текшериш керек. Анан дагы бир көйгөй, мына биз ошо гепатология дегенде аябай жакшы деңгээлге чыгарып койгон экенбиз. Азыр элдин врачтын баары эле гепатолог болуп алды. Ал деле сүйүнө турган нерсе, бирок алар инфекционист деген дагы немеси жок, адистиги жок.
гепатология деп ол ага чейин бир отуруп боору ооругандарды текшерип анан кийин кичине бир өзү тажрыйба алган дагы жок. Мына мен аны дагы кеткен министрге да айтканмын. Ал айтат, биз аларды текшере албайбыз да. Мораторий. Мен айттым, кандай текшере албайсыз? Акчасын текшербеңиз. Бирок алар туура эмес дарылап атса, туура эмес дарылаган үчүн оорусу көбөйүп атса, өлүп атса, биз эмне үчүн текшербешибиз керек? Мына мен сизге толтура материал берем. Себеби мага врачтын баары айтып атат да, палан жерде дарыланып туруп, пастан жерде, ошол жерде эле өзү эле отура калып, бирдемени кайнатып деле берип атыптыр. Бунун баардыгы туура эмес да. Анан ошолорду кандай текшерсе болот? Минздравда иштеген кишилер аз, лицензионныйда дагы аз. Бирок Кыргыз медициналык ассоциация түзүлгөн да. Ошол жерде ар түрлүү адистиктердин өкүлдөрү бар. Ошолорго эле берип коюш керек. Неврология болсоң, сен неврологдор кандай иштеп атат? Иштегенин адистиги боюнча текшер. Инфекционисттер. Экинчиден алардын хотя бы экейлик кагазы барбы? Ошондой боору ооругандарды караганга акым бар деген. Алар качан өзүнүн немесин, адистигин жогорулатты. Мына бечара семейный врачтарды 2 күндүн биринде окууга чакырабыз. Жогорулаткыла адистигиңерди. Анан кийин ол категория бергенге мынча саат алышыңар керек деп. А частныйга барып отурса эле болду. Ага эч кандай повышениянын да кереги жок, переквалификациянын да кереги жок. Анын билимин текшерген да эч ким жок. Анан бул көп зыян келтирип атат да. Ошон үчүн ушул жакты дагы карашыбыз керек. Эми бир четтен баштап булду аткарбасак, бул көбөйгөндөн көбөйөт. Анан ушул гепатит менен эле катар эле жугуштуу ооруларга көк жөтөл, кор жана шаал оорулары кирет эмеспи? Ошол тууралуу дагы сиздер республиканы кыдырып атайын сабактарды өтүп жүрөсүз. Ушул туурасында да айтып берсеңиз. Аны көп жолу айттык дагы, ушул көк жөтөл, кызамык дегендер жоголуп эле калган болчу да. 3 жылдан бери абдан көбөйүп кетти. Бул жаатта эмне деген иштер аткарылып атат? Биринчиден биз жана окууга келген врачтарды өзүнчө 2 жумалык, 3 жумалык циклдар бар. Эмдөө менен токтотуучу оорулар деген. Анан биз неме менен бизде жана республиканский центр иммунопрофилактика деген бар. Алар менен абдан тыгыз иштейбиз. Ошого 23 жылдан баштап жанагындай колдонмо жазылган. Ага биздин жана медакадемиянын детский инфекция деп жана балдарды караган, окуткан кафедра бар. Ошолор болуп, биз болуп колдонмо жаздык. Анан кийин жана кичинекей дагы краткий справочник деген дагы мындай кичинекей толстенький китепти дагы ошол неметип жазылып, ар бир дарыгердин колуна берип, анан мынабы 2 эле жума болду менин келгениме. Бүт Кыргызстан боюнча 1 жуманын ичинде 7 областка сабак өттүк. Ошол кор, коклюш, полиомиелит боюнча. Бул жанакы неме шал оорусу деген бар. Азыр эми бизде жок эсеби, бирок башка өлкөлөрдө да пайда болуп атат. Ал биз вакцина албаса эле кайра келе турган оору да. Ошол боюнча мына мен өзүм биринчи Таласка, потом Ысык көлдөн түз эле Нарынга өттүк. Аида Асанбековна деген доцентибиз Жалалабад, Баткен, Ошто сабак өтүп келди. Анан бул Чүйгө 2 жерине сабак өтүп, Бишкекке өттүк. Буну дагы тынбай айтып атабыз. Эми жана ата-энени көрсөтүш керек да, ушу жана көк жөтөл болгон баланын жанына адам чыдап тура албайт. Себеби ал 1 суткада 30-35 жолу жөтөлүп, көгөрүп, деми чыкпай калат. Эми ошону ойлору да жок аталары. Көбүнчө энелери чечип атат муну. Барбай коюп, анан эми мусулман болсо биз мусулмандан да өткөн мусулман болуп, дагы бир нерсени кандай жасап ийсек экен, ашыра чабалы деген дагы болуп калды бизде. Аны биз ачык эле айтып коюшубуз керек. Ошо биздин өзүбүздүн туугандарда болгондо дагы мен айттым. Мына балаңды кара. Ушул балаңын көгөрүп, жөтөлүп,
күнү түн тынбай атканы мына сенин гана эмең күнөөң, сенин гана күнөөң деген таарынат. Таарынганы менен баланы караш керек да ошого болгондой деп. Биз аны да неме кылабыз. Анан мына бул бизде өнөкөт мындай десек табигый очоктуу оорулар деген бар. Бул жанакы бруцеллез, сибирская язва, бул абдан коркунучтуу оорулар да. Так, малдан жукканы бар, адамдан адамга жуккандары бар. Ошолор боюнча дагы биз сабак өтөбүз. Анан мен мына жана бизде көп мединституттар ачылбадыбы, коммерциялык. Ошо тропикалык оорулар дагы бар. Эми ошолорго деп биз ошо Минскке деген мен ылдый түшсөк мен китебинде көрсөтүп коесуз. Ошол тропикалык жана табигый очоктуу оорулар боюнча чоң китеп жаздык. Минскидеки окумуштуулар менен бирдикте. Ошону конференция өткөрдүк. Анан ошол тиги неметип менчик институту барлардын чакырдык ректорлорун. Бир тобу келди. Анан кийин ошондой мына силерге даяр китеп ушу менен окуткула. Себеби неме мугалимдер да жетишпейт да. Анан кийин биздики англис тилинде да. Анан мен аларга дагы айттым. Силер туура эмес кылып атасыңар. Пакистандыктар деле, индустар деле, мына кыргыздар орус тилди 100% билбегендей, алар деле англис тилин 50% деле билишпейт. Анан мурда кандай эле Совет доорунда Дружба деген университет бар эле. Ошого ошондо эле Африканын баары келет эле, Куба келет эле. Ошого биринчи курста жалаң гана орус тилге үйрөтүп, анан кийинки курстарда белгилүү окумуштуулар ошо орус тилде эле окуткан. Ошондо алар окуусунда дагы ошондой чоң илимпоздордун оозунан уккандан кийин ошондой жакшы билип калган. Азыр бизде эмне? Жаш секелек кыздар, балдар англис тили боюнча бүтүп алган, жакшы билеринде деле менин көп күмөнүм бар, бирок алар адис эмес да. Алар өзү окутуп аткан сабагынын адис эмес. Алар ал ооруларды көргөн дагы эмес өздөрү көп учурда, кармаган дагы эмес. Анан эле интернетти сайып эле анан окутуп койсо эле ошол окуу болуп калабы. Мына менин айтканыма тете дегендей, ошондой көп институттардын дипломдору Пакистанда даже өтпөптүр го, башка жакта айтпай эле коелу. Ошон үчүн бир жаңы нерселерди киргизип, бир нерсени кармаган жерден сындырбай, жакшы нерселерге ыкташ керек, жакшылыктарды киргизиш керек деген мааниде деп дагы айткым келет да. Ошону дагы ошо аткарып койсо жакшы боло турган. Учурда боор алмаштыруу кыргызстандыктардын арасында көйгөйлүү маселе боюнча калууда. Кандай учурда боорду алмаштыруу керек, дарыласа болобу? Бул тууралуу дагы соол салдык. Бул трансплантология, боор жалгашуу деген маселе бул көп кырдуу маселе. Бул ошо боорду алмаштырат экен дегенде кандайдыр ошо Индиядан, Турциядан ошолорду жасап жүргөн врачтар, ошолордун өкүлдөрү келип, бул башында бир кандайдыр бир эле деме болуп кетти да, ажиотаж болуп. Анан ошого жараша алар ошо боорду жалгаштырганга жөнөтө тургандарды да издешти. Алар врачтар болгон жок, бул жөнөкөй эле ошо жүргөн бир топ шылуун балдар болду. Анан бир жолу дагы ошо телевизорго бизди чакырып калган экен, ошо жөнөтүп жүргөндөрдөн экен бирөөсү ошол ооруган экен. Анан тим эле буудай кууруйт тилдери. Анан чыкканда айттым, бул жакшы иштерди жасап атпсыңар, акча чогултуп, элди жөнөтүп, бирок буну боор жалгаштырууга, трансплантацияга жибергенди ким чечти? Араңарда врачтар барбы десем, чочуп кетти. Жок, врач жок. Анан кийин силер кайдан билесиңер буну жибериш керек болуп калды дегенди. Деп бул коммерциализация дагы башында болду. Чындыгында бул боор ооругандарды, цирроз болгондорду биз трансплантацияга сейрек учурда жеткиришибиз керек. Ага чейин дарыланыш керек. Себеби бул трансплантация жасаганда абдан ашынып кеткенде, башка айла калбаганда, анан трансплантация жасаганда адан кийин канча жыл өмүрү болушу мүмкүн. Ал дагы боору
кандай деңгээлге барды эле дегенди. А мисалы циррозду дарыласа 15 жыл, 20 жылдап дарылангандар бар. Мына мен ушу гепатолог болуп тарыхта 3 эле кишини жибердим. Бирөөсү пересадкага, жакында эле пересадка болуп келиптир. Ол мен келдим же жакшы болуп атам деп айтып деле койгон жок. Биз ага деле көнүп калганбыз. Экөөнү ошо диагноз койгонго, рак барбы же жокпу дегенге. Бирок ушу бизде эле дарылангандар, ошол жөнөтүп аткандарга жолугуп эле анан баргандары барып, барбагандарды калып атыптыр. Бирок трансплантацияны чындыгында кимге жасаш керек болгондо аны жасаш керек. Бул боюнча биздин Алымкадыр Бейшеналиевич көп иш жасап койду. Бул эми олуп чолуп ошол кайсы жери көбүрөөк керек экен Кыргызстанга дегенде. Аны дагы айтып коюшум керек. Бул киши министрликтен биринчи келгенде түшө электе деле мен көп жолу барганмын. Анан түшкөндөн кийин дагы чоң кат жазып ийгенмин. Сиз хирургсуз, министр болбогон менен, сиздин эми влиянияңыз бар, ошол чечимди кабыл ала турган кишилерде. Ушу бизде биринчиден закон болуш керек трансплантация боюнча. Эң биринчи закон 2002 жылы эле жазылган Акаевдин убагында. Адан кийин эле ар бир келген президентте улам ошону ратификация деп жана законду күчүнө кирсин дегенде ар түрлүү эле жагдайлар чыгып, шылтоолор чыгып, кийинкиси бул коммерциализация болуп кетет. Анан органдарды сатууга алып барбайбы? Биз эми баягы сүткө деле оозубузду күйгүзбөй, айранды үйлөп атабыз да. Биз жасап көрө элекпиз да аны. Бүттүүнө жасап атса, ар бир иштин ошондой өйдө төмөнү дагы бар, бирок жасап көрүш керек эле деп. Анан ошо бул жерде ошо эки ооруга пересадка жасалды. Көп нерселер даяр болуп калды, дагы көп нерселерди даярдаш керек. Ошон үчүн бул пересадка деген өзүбүздө болуш керек. Башында албетте мына казактар деле 10 жыл мурда башташкан. Эмдигиче ошол жана клиника академика Сызганова деген бар. Ошого түрктөрдү чакырат, Япониядан чакырат, Индиядан чакырат. Биргеликте жасап атышат. И алардын дагы ошо немелери, жыйынтыктары жакшы болуп атат. Ошондо мен көп жолу айттым, бизде министрликте, саламаттык сактоо министрлигинде өзүнчө комиссия болуш керек. Ошол комиссия ар түрлүү адистерден туруш керек. Анан ошо врачтар менин мына бул жарылап жүргөн оорум пересадкага муктаж деп анын историясын бериш керек, өзү келип айтып тактап бериш керек. Анан комиссия туш тарабынын бардыгын карап туруп, анан чечиш керек. Бул ошо барыш керек деп. Экинчи маселе бул бекер болобу, же өкмөт кичине жардам бере алабы? Ал бул экинчи жагы. Ошондо биз билет элек цирроз менен ооругандардын саны бизде канча? Саны эч кандай такталган жок. Өткөндө бир конференция болуп, бир немеге окумуштууга суроо берип, бизде 520 киши пересадкадан келди. Ошо 520 кишинин учету каерде турат? Ким аны көзөмөлдөп атат? Пересадкадан кийин алар дары ичиш керек. Ал дары кайдан келип атат? Же үзгүлтүк болуп атабы? Буну ушундай өз алдынча коюп койбой, министрлик биздин ошо колго ала турган иш. Болбосо бул жакшы ишти дагы биз бузуп алабыз. Анан кийин ой бизде Кыргызстанда болбойт экен, бизде жасагандын баары өлүп калат экен деген. Себеби биз жамандыкты батыраак кабыл алабыз да, жакшылык жагына оң корбойбуз. Ошон үчүн азыркы дагы биз Турцияга жөнөтөбүзбү, Индияга жөнөтөбүзбү? Бир врач мойнуна алыш керек. Ушу барыш керек эле, келгенден кийин мен өзүм карайм, дарысын дагы карайм деп. Экинчиден жанакы айткандай, булардын бир чогуу көзөмөл болгон жери болуш керек. Же бизде гастроэнтерологияда болобу, же гепатологияда болобу, же жугуштуу оорулар больницасында болобу, кандай болгондо дагы бул официалдуу түрдө
дарыгердин чечими менен жасалган иш болуш керек. Себеби мен убактыны көп алып коембу деп атам. Менде бир случай болгон. Бир 12 жашар бала. Аныкы аутоиммунный гепатит болчу. Жана когда организм өзүнө өзү каршы болот деген учурлар болот. Бала жакшы чуркап жүрөт, жакшы окуп аткан, апасы ушундай тынбай Россияга да алып барбаган жери калган эмес. Анан пересадка дегенне мен айткам, бул балага азыр пересадканын кереги жок. Себеби жана аутоиммунный деген ооруларда жамап койгон боор түшүп калышы мүмкүн. Башкалардыкына караганда аларда ошонун опурталдуулугу көп. Балаң жакшы чуркап жүрөбү, окуп атабы, мен дарылап атамбы, жоң коюп азырынча деп. Анан бир күнү келип калды. Эже, мен баламы пересадкага алып бардым эле. Анан алар туура эмес жасап деп, ушундай деп ойлошот да, туура эмес деп. Ал туура эле жасалгандыр. 3 айдан бери ошол жакта жатты, көбөйгөндөн көбөйдү, абдан жаман саргарып кетти. Анан кийин мен айттым, мен сени алып барба дебедим беле. Анан эми мен жакшы болсун дедим да. Эмне үчүн десем, баламын немесе бою өспөй атпайбы. Сени балаңа эмне алба кактырып жейб элең. Ошончо эле бой болот деп деле сөз болгон. Анан эмне болду десем, ошол операция жасаган хирург Индиядан ушул жерге келет экен. Мен ага мейлисе чакырам, милиция чакырам. Сиз эмне деди, ушу мени көмөктөш деди. Анан мен айттым, сен балаң кайда десем, балам шаарда. Сен биринчи балаңа алып кел, ошо биринчи балаңа жардам берели. Мен ол хирургду же тааныбайм. Мен сени менен барып ол мейлисага турбайм деп айттым. Баласын алып келсе, мен шарфман дагы сапсары, почти сознаниясы жок. Анан айттым, сен бегом жалдакы детский больницага апар, моундай назначениени жазып бердим деп. Анан кийин уксам, чын эле ошол индус хирург келген экен. Ал ошентип жана милиционерлерди чакырып, аны алып барып камап коюптур. Анан посольстводон келип, анан чыгарып кетиптир деп. Ушундай учурлар дагы болот да. Бала жакшы Жок, бала жок болуп калды да. Ошончолук уже көбөйгөн неметип. Атак болбосо дагы чуркап жүрөт белем деген. Эми мунун өйдө төмөндөрү көп. Ошон үчүн ар бир бала, ар бир адам бул бир Кудайдын берген байлыгы. Эми ошого биз ошондой мамиле кылышыбыз керек да. Алыбыздын жетишинче жардам берип, жете албай калды дегенде жасай турган жерге жиберишибиз керек. Бирок кармап алып эле ошондойлор да болуп атат. Кээ бирлери барса, хирургтар сага азыр кереги жок, жасап иши рано десе, ал бүт элдин баарына жарыялап алган. Тууган уругунун баардыгы ага жардам акча берген. Анан кийин ол жасабай баргандан уялат имиш. Анан кийин жок, баары бир жасагыла. Анан жасап коет экен. Келгенден кийин ал бүт ооруларга барып, силер барбасаңар болбойт. Мына мен барып себеби ал өзү эле жалгыз ошондой абалда калгысы келбейт дагы. Калгандарды дагы ошон эми айттым го, будун өйдө төмөнү көп. Ошон үчүн ар бир конкретный случайда биз абдан тыкан карап, талдап, буга ошол муктажбы, жардам береби, же уже жардам бербей турган деңгээлге жетип калдыбы. Менде бир эки оор ошондойлор бар эле. Неметип уже кеч барышып, ал жерден дагы болбойт деп, анан ушундай учурлар дагы болгондор бар. Ошон үчүн бул маселе абдан көп курдуу дейбиз. Эң аягында жыйынтыктоочу суроом, эже, дагы кандай жаңылыктарды киргизип атасыздар? Сиздерден кандай жаңылыктарды күтөбүз дагы? Дайым ошол жаңы нерсени киргизгендин үстүндө болобуз. Ошо башында биз бул баштаганда гепатологиядан баштаган эмеспиз. Мен бул жерде эч кандай неме, мен жана на общественных началах дегендей эле жетекчимин да, мен түз тиешем жок дегендей. Ошондо жана гомеопатия деген бар болчу. Жана өтө аз дозадагы дарылар. Зыяны жок, пайдасы жогору деп. Ошону киргизгенбиз. Анан ошо менен барабар эле
биорезонансная терапия деген. Бұл адамдың өзүндөгү электромагниттик колебаниялар менен дарылоо деген. Ошону биздин деле институтта курс ачып, врачтарды окутуп, 300дөн ашык врачтарды окутканбыз. Жана гомеопатия деген биздин институт, биздин саламаттык сактоо министрлигинде немеге киргенде номенклатура специальности деп гомеопат деген врач немеде бар, специальностьте бар. Анан улам жаңы нерсе чыгып, биз биорезонансный терапияны анча унута баштадык, башка нерселерге оодук. Анан азыр эми ошол биорезонансный терапия компьютер аркылуу диагноз кое турган болуп. Ал өзүнүн адиси бар, сурасыңар, айтасыңар. Ошодон адамдын энергетический потенциалы канча? Бул оор жумушка жөндөмдүүбү же илимге жөндөмдүүбү, музыкалдык немелери да болушу мүмкүн деген бар. То есть адамдын ар бир органы канчага иштей алат, кандай көрсөткүчтөрдү пайдалана алат. Ошо менен биз мисалы окууну бүтүп аткан балдарды биз каалаган институтка бардайбыз. Мүмкүн анандай жөндөмү жоктур. Ал ошондой потенциалдары бар экен. Ошону биз кайра киргизип атабыз. Себеби бул компьютер аркылуу диагноз коюлат, оор өзү карап турат ошол компьютерден. Анан оорулары жакшы болгону адан дагы ушундай көрүнүп турат да, жана потенциалдары жогорулайт. Өтө жогору болуп кеткендер ылдыйлап ортого түшөт деп ошол кийинки жаңы киргизген ошол болуп атат. Анан дагы неметип бул неме цирроз болуп ооругандарды мына кызыл өңгөчүнүн, ашказандын тамырлары аябай көбөйүп кетет да. Анан кичине эле күчөнгөндө канап кровотечение болуп ошодон кетип калып атат. Бизде ошол гастроскопияга немени жиберсек, ал ашказандын ичин эле карап коюп, тамыры менен эч кандай карабайт. Ошон үчүн биз ошо неметип гастроскоп, азыр современный гастроскоп алып, окутуп, именно ошол кан тамырын карасын деген. Себеби ашказандын ичин карагандар башкалар толуп атат, тигинин кан тамырын жарылганга чейин карашыбыз керек дагы. Кызыл өңгөчтү, ашказанды, 12 эл ичегин да карайт. Бирок ошону биз көбүрөөк көңүл бөлгөн бул кан тамырларына, кровотеченияга жеткизбей дарылап калуу керек деген деп. Ошол биз эмне ушу биздин ооруларга эмне керек болсо, каерден уксак, ошону алыбыздын жетишинче алып келгенге, элге сиңиргенге аракет кылып атабыз. Ооруганды билген эмесмин. Ушеге жолдош менен келип калып, анын оорусунун тетиги усиден таккыздык, бөйрөгүн дагы, өтүн дагы баары таптаза болуп чыкты. Суук жеген деп койдум. Анан мен айттым, менде бир 3 таш бар эле. Анан ошону көрүп коесуз десем эле, болду, жата бериңиз деди. Жатсам эле ошо 3 таш, 8 таш болуп туруп, анан көбөйүп калыптыр. Анан кийин ооруңуз бар экен деп. Биринчи жолу ошону уктум, оорумда бар экен. Бул мындайда үстүдө чоң режиссер бар. Алла Таала деген. Эгер сизди сактайм десе, ар түрлүү жолдор менен докторго жеткизет. Эгер андай болбосо, барбайсыз, анан ооруңуз аябай көбөйгөндө келесиз. Ошо сиз дагы Кудай сактаган кишилердин катарында экен деп эсептейм. Жатыңыз эми. Кудайлап жүрөм да. Тилди. Оозуңуз кургайбы, кургабайбы? Кургайт. Ачуу. Биринчиден сахарный диабет, конечно. Так. Ошондо чечиңиз, мен көкүрөгүңүздү көрөйүн. Ичиңиз көбүшүгө өткөн. Всё, тура бериңиз. Көптөрү көп бирок. Кыргызстанда бул гепатит оорусу боюнча изилдөө, иликтөө боюнча сиздин салымыңыз абдан чоң. Жогорку кеңешке чейин барып көптөгөн демилгелерди көтөрүп, ишке ашырып жүрөсүз сонун иштерди. Быйыл ошол гепатиттин көбөйдүбү, азайдыбы ошол тууралуу айтып берсеңиз. Биорезонанстык терапия бул организмдин энергиясын колдонуп ооруларды аныктоо жана дарылоо ыкмасы. Ар бир адамдын организминде өзүнүн энергиялык толкундары бар деп эсептелет. Бул ыкмада атайын аппараттар ошол толкундарды өлчөп, денедеги бузулуштарды аныктап, дарылоо үчүн керектүү толкундарды берет. Мисалы, аппарат аркылуу дененин термелүүлөрүнө таасир этип, организмдин иштешин жакшыртат. Ал чакан оорулардан тартып, энергия жетишсиздигине чейин ар кандай көйгөйлөрдү дарылоодо колдонулат.
Азыр биз ушул биорезонансный терапия менен ар кандай ооруларды дарылайбыз, бирок биринчи биздин пациенттерибиз это боор оорулар да, боор оорулар. Анан азыркы учурда гепатит Б, гепатит Д деген оорулар дарыланбайт деген ооруларга кирет да. Анан ошол Америкада клинический протоколдор чыгат. Анан ошол Европейский ассоциация, Российский ассоциация, Кыргызский ассоциация бирдей дарылайт ал ооруларды. Дарылайт деген эмне? Ошол вирустун көбөйүп келаткан жерде эле токтотуп турат да. То есть вируска ушундай противозачаточный эффект только эле жана көбөйүп бараткан маалда токтотуп турат да. То есть ал өмүр бою дары ичкенге ушул ыктымал да. Ошон үчүн биз ал жолдорун издеп, дагы эле ошол неметип биз биринчи баштап атканда биорезонансный терапияга азыр келип атабыз кайтара. Потому что пациенттер келет, ушул ооруңуз эми өмүр бою дары ичесиз деп айтканга аябай элибиз дагы неме бар да, кыйын. Анан ушинтип жалдыратып каратып туруп сиздин ооруңуз дарыланбайт, эми ушундай неметип келе бересиз. Действительно ал дарылар жардам берет. То есть боордун оорулары типа ракка өтүп кетпесин, циррозго өтүп кетпесин деп кармап турса болот да. Бирок биорезонансный терапиянын анын мүмкүнчүлүктөрү көп да. То есть эмне кылат ал? Вирусту эмне кылат? Ал деген жанагы өзүнүн эле энергиясын колдонуп, жанагы неме вирустун оболочкасы болот да. Вирустуку, паразиттики, ар бир микробтордун оболочкасы болот да. То есть сырткы оболочка. Ошону өзүнүн эле энергиясын күчөтүп, силкилдетип, анан ошол жерден талкап салат да вирусту. Аппарат мененби? Аппарат эмне кылат? Аппарат ошол как раз колебанияларды ченейт, биринчи өлчөйт, анын интенсивность, частота деп коет. Ошолорун өлчөйт дагы, анан кийин өзүнүн оружиясы менен, то есть ошонун частотасын кошулуп туруп, аппарат кошулуп туруп, силкилдетип ошолорду бузат да. Ошол именно вирус ДНКнын ичинде отурса, ал жерден дары менен эч кандай жетүүгө мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн бул аппарат деген ошол немеге вируска ошентип электромагнитный колебаниялар менен жетет да. То есть организмди полностью башка дагы оорулардан биз, например, сактайт дагы, предупреждать этип ден соолукка алып келет. Анан болгон ооруларды дагы ошол колебанияларды нормалдатып туруп ден соолукка алып келет да. Учурда сиздердин көзөмөлүңүздөрдө канча адам бул эме терапия менен азыр, например, бүт болгон бизде пациенттер ушундай терапиядан өтүп атат да. Анан бунун бир эң жакшы нерсеси только эле терапия эмес, диагностикасы бар. Аябай сонун диагностикасы. Да, адам өзүнүн энергетикасын билиш керек да, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн болгон жанагы родовые программы деп коет да. Ал деген прямо, как на стыке медицины, науки, физики, химии азыркы учурда аябай актуальный болуп атат да. То есть адам азыр өзгөрүп баратат. Башкача мурункудай эски дарылаган болбой калды, потому что заман башка. Өзү, например, колебания планеты, азыркы орусча айтып коеюн, ошол өзү жерибиздин колебаниясы, анан адамдардын колебаниясы өзгөрүп атат. Мурункудай там, например, адам жанагы маймылдан пайда болду деген прогресс, азыркы, например, адам дагы өзгөрүп башкача болуп атат. Ошон үчүн дарылаган методдор дагы башкача болот да. Да, эски жанагы древний методдор азыр жарашпай, иштебей калды, понимаете? Ошон үчүн биз азыр Садмир действительно ушунча биз дагы көптөн бери иштеп атабыз. Канча жылдан бери. Биз дагы ушундай методдон өсүп баратып, заманбап болуп келатабыз да. Да. Результат алгандар бар. Обязательно. Результаттар алгандар бар. Кээ бирде ошол гепатит Б боюнча есть только HBI позитивный деп коет. То есть ошол, значит, антиген, да, HBI антиген деп коет. Ошол, например, дары ичсе дагы жоголбой турган нерсе да. Дикий штамм деп коет.
Анан ошондой бир эки пациентибиз болгон. Андай, слава богу, пациенттер деле аз. Анан ошол терапия 107 миллиард, например, бизде документтер, конечно же, бар да, 107 миллиард болуп, например, январда болсо бир ай дарыланып биорезонанс менен 9 миллионго түшөт. Анан 3 айдан кийин уже даже миллион, миллиард, даже тысячи, да, сотенные есть. То есть 237 ошол пациентибиз эң показательный болуп атат да. Азыр, например, дарылаган пациенттерибиз көбүнчө, например, биз деле клинический протокол боюнча дарылайбыз да. Өзүбүзчө бир кандай бирдеме таап дарылабайт элек, просто кошумча да. Азыркы ошол клинический протоколдо, например, сразу эле дарылабайт да. Ал пациент уже күчөп, оорусу күчөп, кичине жанагындай өзгөрүүлөр көзгө көрүнө болгондо, ошондо противовирусный дары баштайт да. Анан ошого чейин биздин пациенттерибиз дагы бар. То есть противовирусный дары ичпей турган, 1-2 жыл, даже 10 жылга чейин противовирусный дары ичпейт да. А биорезонансный терапия как раз ошолор менен азыр эметип алектенет дагы. Анан результаттар, естественно, бар. Результаттар бар. Баалары кандай? Баалары, например, бизде диагностика, Россия жакта эле 2-3 эсе көп болуп атат. Анан жанагындай бизде диагностика бар, жанагы энергопаспорт деп мондай неме чыгарганмын да мен. Потому что бул маалымат ар бир адам билиш керек өзүчө, өзүнүн энергия потенциалын, өзүнүн родовой программа деп коет, ошол немелерди билиш керек да. И ошон үчүн мондай неме диагностика жасап, анан кийин ушуга значит ылайыктап дарылайбыз ошондо. Результаттар, естественно, бар, и именно ар бир пациентте результат бар да. То есть бирөө биорезонанска неметип лечение поддается, не поддается деген жок. Все поддаются. Баларын, например, ошол опять моуну баштап койдум. Неметип энергия ушундай диагностика, например, Россияда $500 жетсе, бизде, например, 4000 да, биринчи диагностика, а именно ар бир диагностикасы 1000 сомдон болот да, келгенге. Бирок мындай на самом деле бир эле, например, терапияга түшүп, анан кийин не только эле гепатит Б, анан болгон башка ооруларды дарылай турган аппаратка аналогтор жок да. Ошон үчүн уникально. Келген сайын төлөп турат ошондой терапия. Обычно, например, бир курска заранее төлөп койсо, конечно, скидкалар болот. Да. Анан азыр орозон маалында обязательно скидка. Например, 4000дик диагностиканы азыр 3000 болуп атат. 10.000дик лечение курс 7000 болуп атат. Биз дагы обязательно ушундай скидкаларды жасап атабыз да. Ооруга жараша этап менен өтүшөт да. Обязательно. Просто жеңил, да, ошондой индивидуальный подход болот. Бирок чынында мындай, например, диагностика, лечение кылып 10 процедура деген өтө аздык кылат да. Ошон үчүн да портативный варианттар бар. Биз пациенттерге сунуштурабыз, биз өзүбүз сатпайбыз анычы. Бирок ушундай аппарат колдонсоң, на самом деле, например, өмүр бою колдонбой, например, 1-2 жылдын ичинде оору кетет дагы, анан кийин ошо ооруга кошо дагы башка оорулар, ден соолукка келесиз деген. Да. Аябай ушул уникалдуу неме метод болуп атат. Азыр аябай жагып атат мага, потому что ооруну басып коюп эле, анан дарылаганга ушундай жолдор бар да. Бизге, может быть, ал немеде бүт дүйнө жүзүндө жанагындай бир анекдотто неметип айтчу, ушундай мен ата мен сенин пациентиңди дарылап койдум десе, ал неме канча жылдан бери келип сенин окууңду төлөдүк, ошо менен тигиниңди төлөдүк деп, сен аны эмне дарылап койдуң деп бир анекдот бар го, бир еврей врач жөнүндө. Биз ошол пациенттерди дарылап туруп неметип жиберебиз да. Уже келбей, уже постоянно уже ден соолукта болсун деп неметип ушундай эме кылабыз, тилек. Ушул гепатит менен күрөшүү жолуна түшкөнүмдүн себеби дагы өзүм жактан 4-өсү гепатит менен ооруйт, вирустук гепатит менен кайын журтум жактан ооруйт. Бул мен элемин деп отурсам, биз ооба, гепатит Б түрү менен ооруйт. Булардын бардыгы стоматологиядан жуктургандар.
Мен элекемин деп кайгыга салып башымды неткиче жакындарымдан жоготуулар болду. Ушул жоготуулардан кийин мен чыдап тура алган жокмун. Тирилигимдин баардыгын таштап токтотуп коюп, элге жардам берсем, мамлекетке жардам берсем деген тәризде ушинтип күрөшүүгө чыкканбыз. Күрөшүүбүз жаман болгон жок. Мына менде көп ыйлаган адамдар болот да. Мен гепатит менен ооруп калып, күйөөм урушуп, сабап ушундай акыбалга калды, мен эмне кыларымды билбей калдым дейт. Себеби ал аялды гепатит болгон аз келгенсип, врачтар дагы мындай жакшы мамиле жасабай, убагында текшерүү кылбай, убагында үйүндөгүлөрдүн баардыгын колго алып, сеске отургузуп, вакцинация жасабагандыктан үйүндөгү мүчөлөрүнө да жугуп калган учурлар бар да. Ошолор мен өлүп калгым келет деп айтат. Ал өлсө жер тойбойт, бирок балдар жетим калат. Дагы бир семья бактысыз болуп калат. Ушундайлар болбош үчүн Саламаттык сактоо министрлиги врачтарды окутууда, үйрөтүүдө, ушу моралдык жактан дагы колдоо көрсөтүүгө тарта кетсе деген суроолорду, ушул талаптарды Саламаттык сактоо министрлигине кое кетет элек. Гепатит менен ооругандар ходячий больной деп коет да, басып жүрөт. Өзүнүн колунда кармайт, тамак жейт, кийимдин кийет. Ошон үчүн булар ходячий больной болгондуктан буларды көбүнчө стационарга жаткызбайт да. Мына ошондон пайдаланып, көп врачтар ушундай бейтаптардын укугун кордоп ийет. Сен мен ооруп койдум эле, эмнеге келдиң? Каяка барсаң ошол жака бар. Мына министр жок деди, министр ушундай кыл деди. Болду, башым оорутпа дегенде ушундай жагдайлар аябай көп болот да. Биз оору менен күрөшүү үчүн Ибн Сина айткандай, сөзсүз түрдө дары дармек эмес, жылуу сөз менен эле пациентти дарылап койсок болот. Жакшы сөз менен, жылуу сөз менен жылан ийинге кетип калат. Биз адамбыз, акыл эстүү затпыз. Жакшы сөз менен, жылуу сөз менен дарылап койгон врачтарыбыз толтура. Сапарбү Тобокаловна бир гана жеке клиникада эмгектенбестен мамлекеттик кызматкерлерге, тагыраак айтканда врачтарга билимин жогорулатуу максатында лекция окуп, сабак берип турат. Сепсис деп коебуз, жана канга бруцеллалар түшүп, анан бүт ички органдарды дагы жабыркаткан учурлары аз эмес. Ошон үчүн сиздер бул студент эмессиздер, бул дарыгер врачтарсыңар, көп жылдары иштеп тажрыйбаңар бар. Ошондой болсо дагы бул жугуштуу оорулар боюнча жылда жаңылыктар пайда болуп турат. Ошол жаңылыктарды биз дагы жана клиникалык протоколдорду жазып, клиникалык жолдомолорду жазып, сиздерге бергенге аракеттенип турабыз. Бүгүнкү лекциябызда дагы бул диагностикада кандай жаңылыктар бар, дарылоодо кандай жаңылыктар бар, алдын алууда кандай жаңылыктар бар, ошону иретип менен бүгүн сиздерге айтып беребиз. Экинчиден биз жалпы талкуулайбыз. Саламатсызбы Меримбек мырза? Мен сизге алгачкы суроом, өзүңүздүн кесибиңиз инфекционист экен, учурда дагы квалификацияңызды жогорулатуу максатында дагы да окуп аткан экенсиз. Учурда эмнени окуп атасыздар? Кесип боюнча жылына 50 саат окуп турушубуз керек, кесип деңгээлди жогорулатуу үчүн. Азыркы моментте, бүгүнкү күндө особо опасный, өтө коркунучтуу оорулар боюнча кесип деңгээлибизди жогорулатып окуп атабыз. Бүгүнкү темабыз бруцеллез боюнча. Бул бруцеллез малдан жугуучу оору. Ошонун биздин кесибибизге ылайыктуу жаңы лечениялары, кандай түрлөрү өзгөрдү, кандай комбинациялар кирди, диагностикасында кандай өзгөчөлүктөр пайда болду, ошол боюнча. Эмне өзгөчөлүктөр пайда болуп атыптыр? Азыр биздин дарылоо боюнча комбинациялар кичине өзгөрдү. Мурунку комбинацияларга кошумча дарылар кошулат. Ошол жөнүндө. Аспирантураны бүтүп келгенде Сапарбү Тобокаловна биздин кафедрада доцент болуп иштечи. Биздин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында жугуштуу балдар жугуштуу оорулар кафедрасында. Ошондон бери эле билем. Бул эже бизге абдан көп үлгү тарбия берген эжебиз. Биздин муалимибиз ошол эженин колунан дагы биз сабак алып, көп мындай эле балдар жугуштуу оорулар жөнүндө көп нерсени билип калганбыз. Андан кийин бул эже бул институтка өттү, эмеге ФУФка өттү. Аякта иштеп атат, бирок ошончо жылдан бери биз уже такай мындай
байланышып турабыз, мамилебиз абдан мындай тыгыз, бизге көп мындай советтерди айтып турат, өзүнүн болгон билгендерин айтып. Андан кийин бул эжебиз абдан ушундай, кандай деп айтсам, характерин айым, ушундай жакшы адам, бир мүнөз, мындай бир ушул инфекциялык жугуштуу оорулардын эмесине мындай проблемасын чечип аракет салымы чоң, салымы чоң абдан бул эме, не только биздин инфекционный службага, а именно тиги саламаттык сактоо министрлиги менде саламаттык сактоого дагы абдан көп бир терс жакшы салым салды да, көп салым салды. Анткени ашты, гепатологический центр ашты. Ошол гепатологический центр бизде илгери баары эле бир эле жерде болчу. Көбүнчө бизге инфекционный ооруларга, инфекционный больницага курч мүнөздөгү гепатиттер келип жатчы. Хронический больнойлор жана өткөн оорулардын баары да хроническийлер. Алар болсо мындай биздин көз карандыбыздан чыгып калчу да, анан аргасы стационарларга жатып калчу. Азыр ошолордун баарын бириктирип, ушул жеңилдетип койду. Жеңилдетип койду гепатологический центр менен, биринчиден. Экинчиден, азыр булардын мындай программасы менен, ушул Сапарбет Абакалнын командасынын программасы менен, мындай күчү менен ушул жанагы дарылардын баары, хронический ооруларды дарылай турган, гепатиттерди дарылай турган дарылардын баары централизовать этип калды. Мурун аптекалардан эптеп-септеп эле алышчу, азыр баары централизовать этип, баары ушундай, кандай десем, баары өзүнүн орду менен туруп калды. Ошо көп салымы бар. Анан кийин заслуженный врач Кыргызской республики баарына эле бере бербейт да. Ошо мен ойлойм, ушу Сапарбет Абакаловна салымы көп болгон үчүн ушундай алды, ушундай наамды алып атат. Доктор наук, профессор. Ошол бул эжекебизден сабак алгандан башка, лекция уккандан башка дагы вот азыр биз да чоңоюп, биз дагы ушул бир даражага жетип иштеп атабыз. Ошо дагы эле тыгыз мамилебиз. Жыл сайын чогуу конференция өткөрөт. Конференцияга барабыз. Туркистанга чейин алып барып келди бизди. Ушундай баары көп нерсени көрүп, өзүбүздүн илимий жумушубуздагы болгон результаттардын баарын биз көрсөтүп, мындай анан региондор менен байланышы жакшы иштейт. Особенно южный региондор менен северный региондордо врачтардын баарын чогултуп, мындай көп мындай жаңы болгон медицина илиминде жакшы жаңы болгон жаңылыктардын баарын айтып, ошол баарына ушундай маалымат кылып турат. Ошо эжекебизди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Аман болсун, дагы эле көп ушундай жакшынакай врачтарды чыгара берсин. Анткени ошондой институтта иштеп атат, усовершенствование врачей. Ошентип биздин врачтардын бүт деңгээлин көтөрүп, билимин көтөрүп, ушундай жакшы мындай салымын кошуп жүрө берсин. Биз абдан жакшы көрөбүз. Адамдык качествосы да абдан жакшы. Аны мындай да айтып бере албайсың, анткени да профессионал, мен ийгилик каалайм, жакшы көрөм. Кыргыз Республикасында вирустук гепатиттер өтө чоң социалдык проблеманы түзөт да бизде көйгөйлөрдүчү. Себеби мунун өзү мындайча алып караганда катталгандары бир жөн, анан экинчиси мындан каза болгондордун саны эпидемиологиялык надзордо такыр көрүнбөй калат да. Себеби андан баягыдай өнөкөткө айланып туруп, андан кийин цирроз, боордун циррозу же болсо боордун рагына өтүшүп кетип, ошол жактан каза болгондуктан булардыкы кадимки отчетто көрсөтүлгөндө көп көрүзүлбөй калат. Ошондуктан мунун деңгээлин аныктаган учурда дагы аздай болуп көрүнөт, а чындыгына келип караганда өтө көп болот да. Мисалы үчүн могу элдер, ар бир эле адам көчөдө карап көрсөңөр, мага жардам бергиле, Индияга барышым керек, же болсо Турцияга барышым керек эле, боорумду алмаштырышым керек дегендерди ар бир адам көрүп жүрөт да. Көчөлөрдөн же болсо жума намазга барганда дагы ар кандай жерлерде эле көрүп ушундай жардам бергиле. Ошолордун баардыгы келип туруп ушу вирустук гепатиттердин кесепети болуп эсептелинет да. Азыркы күндө дагы өтө чоң социалдык, экономикалык Кыргыз мамлекетине ушунчалык адамдардын ден
соолугуна зыян келтирген оору болуп эсептелинет да. Ошол оорулар менен күрөшүүдө да биздин медиктер көп аракеттерди кылып атат. Ошолордун арасында эң бир көзгө көрүнгөн, алдыңкы катарда турган бул сапар буы табакалына болуп эсептелинет да. Бул жерде мен могул жерде көрсөтүп койсом болот да. Могул жерде карасаңар бүт бардыгы гепатиттер жөнүндөгү китептер да могул жерде. Ошол китептердин арасында дагы эң эмесиге мындай салымдуу, басымдуулардын арасынын бирөөсүнү алып карай турган болсок, ошо бул да сапар буы табакалынын китеби, бул да сапар буы табакалынын китептери да. Могул китептерди бүт республика боюнча биздин инфекционисттер, эпидемиолог эместер деле бүт бардыгы ушуну мындайча айтканда столдун үстүнө коюп күндө колдоно турган китепке айланып калган да. Себеби эмне үчүн эме болуп атат? Себеби могул жерде сапар буы табакалына бардык эмесиге биздеги ким ушул вирустук гепатиттер менен алектенген болсо, илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн болсо, диссертация жактаган болсо, ошолордун бардыгынан бириктирип, баарын жыйынтыктап, анализдеп, келдирип туруп, чоң кылып моундай китеп кылдырып туруп чыгарып коюп койду да. Бул өтө чоң бул кишинин эмеси эмгеги болуп эсептелинет да. Ошондой эле мындан башка дагы бул кишинин өтө көп айта турган, бул жөнүндө көп айта турган сөздөр көп да бул жөнүндө. Бул гепатиттер жөнүндө сүйлөй турган болсок, башында 2000-жылдардан баштап туруп эмесе кичине мен тарыхына да токтолуп кетким келип атат да. Эмнеге дегенде мурда бизде бул гепатит Б оорусуна каршы вакцина чыккан дүйнө жүзүндө эле 90-жылдарда эле алдыңкы өлкөлөрдө, Европада, Америкаларда колдонула башталган. Андан кийин ошол жылдары мындай болгондо бизде эме боюнча мыйзамдар болчу, иммунизация боюнча. Иммунизация болгон мыйзамыбызда мындай деп жазылган: ар бир профилактикалык багыттагы, алдын алуу багытындагы, оорулардын алдын алуу багытындагы жасала турган эмдөөлөр бардыгы мамлекеттик мекемелерде акысыз түрдө жасалыш керек деп жазылып турат да. Ошону менен де мындайча бир көз менен бир анализдеп караганыбызда жакшыдай болуп көрүнөт. Чындыгында алып келгенибизде ойлонуп көрсөңөр өзүңөр, эгерде гепатиттин каршы оорудун вакцинациясы бизде Кыргызстанда киргизилген эмес болсо, демек биз аны мамлекет сатып бербейт, аны жасабайбыз. Эгерде адамдар өзү дагы аламын десе дагы аны алганга акысы жок. Себеби мамлекеттикинде жасаш керек. Мамлекеттикинде ал вакцина жок. Ошондо сапар буы табакалына Москвадан барып туруп чоң бир конференция болгон. Ошо конференциядан келгенден кийин ал кишинин инициативасы менен келип туруп мындай деген сөзгө киргенбиз да: келгиле биз дагы ушул мыйзамды өзгөртөлү. Кандай багытта өзгөртөлү деп туруп, анан өзгөрткөндө ошо адамдарга мүмкүнчүлүгү болсун, каалагандар гепатитке каршы эмдөөнү ала берсин, оорубай калат. Оорунун алдын алуунун эң негизги багытынын бирөөсү деп туруп, анан ошондо мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Өзгөртүүдө мындай болуп көрүнгөн: ар бир адам эмдөө ала турган болсо, ал мамлекеттик болобу же болсо жеке менчик болобу, муниципалдык болобу, кайсы жерден кааласа ошол жерден алганга укуктуу. Бирок ошол жерде толук шарты болуш керек, медиктердин көзөмөлү менен. Андан кийин экинчи бөлүгү аны акысыз түрдө дагы же болбосо акы төлөө жолу менен да алса болот. Себеби мамлекет бардыгын камсыз кылып бере албайт да. Ошону киргизгенден кийин Кыргызстанда эң биринчиден болуп ошол гепатит Б, андан кийин Д ооруларынан сактала турган гепатит Бга каршы вакциналар киргизилип, жеке менчиктерде жасала баштады. Андан кийин бизде мамлекетте ушундай ситуациябыз өтө начар эле. Ошондо биринчи Жалал Абад менен Бишкек шаарында эмдөөнү төрөт үйлөрүндө төрөлгөн эле жаш балдардан төрөлүш менен 24 сааттын ичинде жасап туруп ошондо баштадык. Бул мындайча айтканда эмесиге бул жерлерде кантип уюштуруш керек экенин Бишкек менен Жалал Абадтан көрүп алдык дагы. Андан кийин 2001-жылы сентябрь айынан баштап туруп мындайча айтканда календар профилактических прививок деп коет да. Ошол календарга Минздравдын буйругу менен киргизилип, ошону менен 2001-жылы сентябрдан баштап төрөлгөн балдар толугу менен вакцинация алып келип атат. Ошол учурда абал кандай эле? Ошол учурда абал ал бизде
жаш балдардын оорусу чоңдорго караганда бир кыйла жогору болчу. Мындайча айтканда алар көп ооручу 14 жашка чейинки балдарда. Эми биздин оюбуз боюнча теориялык мындай караганыбызда ошолор бардыгына жаш балдар оорубай келе берет да. Азыр эми ошондон бери 24 жыл өттү. Азыр 24 жыл жашка чейинки киргендер толук боюнча эмдөөнү алган. Алардын арасында толук эмдөөнү алгандардын арасында бир дагы оору жок. Бул өтө чоң биздин Кыргызстан мамлекетидеги жетишкендиктердин бирөөсү болот да. Ошондо дагы Сапарбу табакалынын салымы өтө чоң. Ошол айтылып мыйзамдар өзгөртүү киргизилгенден кийин менин өзүмдүн мисалы үчүн кандидаттык диссертациямдагы ошол боюнча болгон. Жаш балдардын арасында эмдөөнү жүргүзүүнүн эффективдүүлүгү вирустук гепатит Б-га каршы деп турупчу. Ошол менен азыркы күндө мындай карасак, жаш балдардын арасында жолуккандары жолугат азыр деле. 5-6 учур бир жылда катталат да. Алар кимдер? Алар эмдөөнү албай калгандар болуп калып атат да. Эми чоңдордун арасында бизде эң негизинен чоңдордун арасында оорулар катталып атат да. 2022 жылы декабрь айынан баштап биз ошол эмдөөнү баштадык чоңдордун арасында. Себеби биз буга чейин өтө көп эмелер болду да. Мындайча айтканда элди биринчи ынандырыш керек эле. Элден да мурда жетекчилерди, өкмөттү, жогорку кеңештин депутаттарын, саламаттык сактоо министрлигин, өзүбүздүн медиктерди, ошолорду ынандырууда дагы өтө көп биз кыйынчылыктарга учурадык. Себеби ар бир эле медик аны менен алектене бербейт, аны анализдеп кандай кылышыбыз керек экендигини так жолдорун биле бербейт. Ошондо эң негизги бир эмесиге багыттардын бирөөсү ошо Сапарбу табакалына экөөбүз барып алып жогорку кеңештерде дагы бир канча жолу ал жерде дагы ушулар жөнүндө сүйлөп айттык. Чоң курактагы кишилердин бардыгына вакцинация жасашыбыз керек. Андан кийин буларды эмесиге дарылоону бекер кылышыбыз керек. Себеби 2003 жыл деп кое берейин. 2003 жылдын январь айына чейин Кыргызстанда бир дагы хроникалык вирустук гепатиттер менен ооруган адамдардын бирөөсү дагы мамлекеттин эсебинен дарыланган эмес. Ошондо гана анан биз дарыланууну моуну киргизишибиз керек, бекер вакцинацияны уюштурушубуз керек дегендей маселелерге ынандырып, анан ошондой программаны кабыл алып туруп ага киргиздик. Эми ошону киргизгенден кийин эмне болуш керек? Аны киргизгенден кийин кандайдыр бир мекеме болуш керек эле. Мекеме ушунун жоопкерчилигин алып туруп, ошо дарысын алыш керек. Дарысыны бардык адамдарды, ооругандарды диспансерлик учетко алып, аларга бардыгына жеткириш керек, эмдөөлөрдү уюштуруш керек. Ошондо биз мекемени курууга мамлекет дагы уруксат бербейт эле. Анан аны республикалык СПИД борборунун базасында ошолорду уюштуралы деп туруп, буларга ошо 2002 жылы декабрдан баштап туруп буйруктун чыгарып саламаттык сактоо министрлигинен ошондо анан буларга ушул вазипа жүктөлдү да, буларгачы ушул милдет жүктөлүп, анан ушулар негизинде азыр жасалып келип атат да. Азыркы күндө эми Кудайга шүгүр алып карасак, мисалы үчүн ошол 2002 жылкы оорулардын санын алып карай тургансак, мына могул жерде менде статистикаларымдагы эле турат, так эле айтып кое турган болсок, хроникалык вирустук гепатит 2481 деп эмесиге берилген да. 21 жылы 1803 деп берилип атат. Эми карап көргүлө, ошол эле гепатит Б'нын оорусу 23 жылы 9796 болуп атат да. Ал эми эместе 2024 жылы 6737 болуп атат. Эмне үчүн бул бир канча эсе көп табылып учетко алып кетти. Бул дегенибиз кескин түрдө бизде Кыргызстанда ооруларда вспышка же болсо эпидемия жүрүп кетти дегенди билдирбейт. Мурда өзүңөргө белгилүү, бул эле мындайча айтканда статистикабыз деле биздин системанын, саламаттык сактоо системасынын абалын билдирет да. Себеби биздин абалыбыз кандай эле? Эч кимди дарылабайт элек, эч кимге дары бербейт элек. Дарылабайт десек таптакыр эле аларга көңүл бурбай койбойбуз. Аларды жаткызып, жалпы дарылайбыз, бирок ошого дарылар өтө кымбат болгондуктан аларга сатылып берилген эмес. 2023-төн баштап сатылып бериле баштады. Мурда ооругандар жеке менчиктерге барып, же болсо тааптарга барып, башка жактарга барып дарылангандардын бардыгы
мамлекеттик мекемелерге, мамлекеттик ооруканаларга кайрыла баштады да. Ошонун эсебинен бир канчасы 4, 5, 6, 7-сеге чейин гепатит Б, С, Д'лар жогору көтөрүлүп кетти да санычы. Себеби мамлекет ушуга камсыз көрүп, мамлекет ушуну менен бардыгын дарылап, бекер вакцинациялардан аны өткөрүп жатат да бүгүнкү күндөчү. Ушулардын бардыгын эми буларды түшүнгөн адам баалайт, түшүнбөгөн адамдар көпчүлүгү деле монча деле көңүл бурбай коет да. Мисалы үчүн биздин бир эпидемиологдордун дагы өзүбүзчө бир мындай эмебиз бар да, оюбуз бар да, эгерде сен жөнүндө бир дагы адам ойлобосо сен өтө жакшы иштеп атыптырсың деп. Бизде мисалы үчүн эмеге чейин ошо жана эле айтпадымбы 2001-жылы киргизилген. Ага чейинки миңдеген адам жаш балдар ооручу эле да. Цирроз болот эле, башка болот эле. Ошолордун эч кими оорубайт. Эч кимдин бир дагы ата-эненин же болсо балдардын оюна келбейт. Ушуну дагы эпидемиологдор киргизген экен, ушундагы врачтар ушундай эме чоң кызмат кылган экен дегендей оюна келбейт да. Биздин жеңишибиз ошол да. Биздин бактыбыз ошол, биздин бул турмуштагы эң негизги алдыга койгон максатыбыз дагы ошол. Алла Таала баарыны көрүп турат. Ошого биз ошого ыраазыбыз, ошону менен сүйүнөбүз, ошого ынанабыз. Ошондой эле учурда жанагыдай биздегидей Сапарбүй табакалынаны азыр эми мындай эле айта берейин эмесиники, мен канча жашка киргенине деле мындай так билбейм, бирок баягы кадимки эле 30-40 жаштагы врачтарда эле чуркап жүрөт да. Бул дагы эмени билдирет да, бир чети өзүнө ар бир адам ден соолугу аманат болот да, ошону сактоого милдеттүү. Бул исламдын дагы эң негизги эмесиге талабы ошол да. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна караш керек. Алла Таала тарабынан бул аманат болуп берилген ден соолукчу. Мындайча айтканда, бул дүйнөгө келгенде адамды жаратканда Алла Таала айтканы биз жакшы жашоо үчүн келгенбиз да. Ошону үчүн бул кишини карап көргүлө, пенсияга чыгып деле иштеп жүрөт, бардык мына китептерин деле былтыр эле чыгарды. Мына былтыр акыркы китебин, андан мурунку жыл бул китептерин чыгарды. Ушинтип өктө активный болуп иштеп жүрөт да. Мына быйыл деле азыр 16-17 майда Ошто чоң эл аралык конференция өткөрөт. Ушундай конференцияны бул кишинин инициативасы менен бир эле адамдын, кээде бир эле адам эле көп нерсени чечип коет да. Ошонун инициативасы менен жыл сайын эл аралык конференциялар өтөт. Эл аралык конференцияларга көп чет өлкөдөгү баягы окумуштуулар келет. Алар дагы илимдеги жаңы болуп жаткан нерселер менен биздин врачтарды тааныштырат. Ошолор менен ушинтип чоң эмгек кылып атат. Бул эбегейсиз элдин алдында кылган кызматы чоң деп эсептейбиз. Биз Сапарбүй табакалына менен чындыгында сыймыктанабыз.